Жалпы көршілерге салам айтабыз. Кезектегі маегүз дагы болсо сиздер үчүн алынат. Буга чейинки баягы маектерде ар бир колдоо сөзүңүздөргө биз ушунчалык ыраазы болуп, бир жүрөгүбүз толуп отурат. Анан ошол учурда бүгүнкү маекке дагы бир колдоо иретинде өзүңүздүн бир жакшы сөзүңүздү ошол учурда катталып кетсеңиз бул биз үчүн кубанычтуу болот. Бүгүн биз маегибизде ким менен сүйлөшөбүз? Бүгүн биз чыгармачылык боюнча, бизнес боюнча, спорт боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто актер Аскат Эрбаев агабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Ассаламу алейкум аке. Ассаламу алейкум. Эсеңиз жакшы. Аман эсенсиз. Жакшы. Кандай отурасыз? Жакшы. Көргөнүмө кубанычтамын. Рахмат. 2014 жыл бул бүт аткандагы жыл көрүшкөнбүз. Андан кийин 1-2 иш-чараларды көрүп турмун. Анан толук кандай бир сиз менен маектешип, сиз менен сүйлөшүп, алакал сурашып отурган эле күн болуп тур. Бир канча убакыт өтүп кетти. Кандай жүрөсүз беке? Жакшы жүрөбүз. Өзүң көргөндөй. Баягыдай эле. Театрдагыдай эле. Бул каяктан деп баягы көрүүчүлөргө да бир маалымат катары айтып кетели. Токтогул Таанымов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынасында театралдык окуу жайда окуганбыз. Бизден бир курс өйдө болчу. Анан тарбиясын берип, жол көрсөтүп, бизге акыл насаатын айткан, мына ушул агалардан тарбия алып биз окуганбыз. Анан бирок бир аз толуп калыппыз беке. Толдук. Канча толдуңуз? Канча Килограммбы? Азыр 84 килограмммын. Анда 60 килограмм болчумун. 20 килограмм пайда таптым да. Сиздин мындай ишиңиз, мындай кылганыңыз бүт бара ийгиликтүү болгон үчүн көңүлүңүз ток семирип атасыз го дейм экен. Негизи арыктап кетчү эле го мындай. Мен ойлойм, спорттон кичине алыктаганга толуп кеттим. Баягы дайыма кыймылдап жүргөн адам резко токтотуп койсо ошондо сразу билинет экен да. Кыймылдабай эле башынан эле арык болуп жүрө берсең, анда ошондой арык болуп эле жүрөт экен. Сендей да? Менде. Сен театрда эле арык элең го, дагы эле жүрөсүң го. Магазин көрүп келе калайын дегенде. Бүгүнкү баягы көрүүчүлөргө кыскача башында айтып кеттик. Чыгармачылык боюнча, спорт боюнча, анан бизнес боюнча сүйлөшөлү депчи. Үчөөтүңүзгө жакын тема. Ооба. Чыгармачылык менен эле баштайлы. Себеби баягы көрүүчүлөргө таанылганыңыз, билингениңиз мунун баары чыгармачылык менен келди. Бара-бара. Ооба. Чыгармачылык азыр деле чыгармачылык болуп атат негизи. Эми чыгармачылыктын башка тармагында да. Азыр үйлөрдүн сыртын кооздогон жанагындай оймо чиймелерди чыгарып, декорация жанагындай фасадтарды чыгарып атабыз. Бул эми кол өнөрчүлүк. Бул деле чоң чыгармачылык да. Азыр чыгармачылыктын ошол жагына көбүрөөк ыктап, көбүрөөк ооп кеттик. Кыргыз элин эмне себептен Курутфондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курутфондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу. Курутфон, гарантия и качество. Эмнеге театр эмес? Эмнеге кино эмес? Театр билбейм, ушул жакка мен кызыктым, көбүрөөк кызыктым да. Анан муктаждыктан дагы болду. Мен жеке өзүм муктаждыгым ушул жакка көбүрөөк ыктады да. Театрга караганда эми ачыгын айтканда бул жактан көбүрөөк жашаганга материалдык каражат көбүрөөк таптым да ушул жактанчы. Ошон үчүн эми театрда жүргөндөр аябай таланттуу, баягы театрдын фанаты болуп, ошол жакта жүрсөң, анда ошол жактан көбүрөөк акча түшөт аларга. Мен тескерисинче анча деле талантым жок окшойт, ошон үчүн бул жакка ыктап кеттим да. Сиз фанат болгон жоксузбу театрга? Жок, фанат болгон жокмун. Ачыгын айтканда. Ооба, ачыгын айтыш керек го. Фанат деген сөз эми баягы ошол жок болсо деле иштеп жүрө берген, ошол жакта жүрө берген адамдарды мен фанат деп түшүнөм. Эми ким кандай түшүнөт билбейм, мен ошондой эле түшүнөм. Андай деле адамдар бар, бирок эми ар кандай, бирок кимдир бирөөнү баягы талкуулаган болбойт. Ар кимдин жашоосун өзү тандап алат, өзү бир жолго түшөт, ошо менен келет. Аны биз талкуулаганга же болбосо ак же көк деп айтканга акыбыз жок да. Сагыныч барбы? Театргабы? Чыгармачылык. Театрга барып спектакль көргүм келет. Ойногуңуз? Бирок ойногум деле келбейт. Спектакль ойногум деле келбейт. Мен кино жагына көп кызыгам негизи. Кино жагына. Кино жагында роль жараткым келет, бирок азыр театрга барып, жана сахнага барып спектакль ойногонго азыр анча деле каалоом жок да. Мен көргөнгө жакшы кызыгам азыр. Чыгармачылыкка каалоом мен киного тартылгандан кийин башталды. Эми ага чейин чыгармачылык эми бул адамдардын баары эле чыгармачыл адамдар болот экен негизичи, баары эле. Жашоо өзү ошондой нерседен турат экен да.
Бизде чыгармачылык дегенде ошол кино же болбосо театр тармагындагылар көбүрөөк түшүнөбүз го, ырчыларды. Негизи баарыбыз эле чыгармачылык эмес. Мен киного тартылдым биринчи. Андан кийин аны окудум. Киного тартылгандан кийин анан билдим. Мен эми киного тартылганга чейин ойлочумун, оңой эле депчи. Азыр мага деле ошентип айтышат. Эмне оңой эле да, ыйлаган жеринде ыйлап коесуң, күлүгө турган жер болсо күлүп коесуң да эмне. Мен да ошентип ойлочумун да. Анан киного тартылдым. Киного тартылгандан кийин андай эмес экенин билип калдым да. Андан кийин эми коем, ушунча киного тартылгандан кийин эми чыгармачылыкка бир жолу баш багып, ошол жактын бир кухнясына кирейин деп, андан кийин аны окууга тапшырдым. Ошентип актерскийди бүттүм. Актерскийди окуп атканда эле мен ошол кино жагына көп кызыкчумун негизи. Ошон үчүн мен театрда калбай, театрда иштебей, ошол жакка кызыкпай калгандыгымдын бирден бир себеби ошол. Кичинекейимден эле ошо спортко катуу кызыкчумун. Ошол биринчи, экинчи классыман баштап эле тренировка кылып, агаларды ээрчип алып эле мешокко кумдарды салып алып уруп, кол менен басып, атжымай, ошондой нерселерди көп ошентип эле жүрүп берчүмүн ошо. Мен эсил дартым эле ошол болчу. Анан Брюс Лини көрүп алып, мен Брюс Лини актер деп ойлочу эмесмин. Эми анда түшүнүк жок да, эми 5-6 класс кезинде бул актер, бул кыйын киши деп эле ойлочумун да. Ал актер экен да көрсөчү. Анан мен Брюс Ли деп болом деп эле ошол сыяктуу мушташкан кинолорду көрүп алып ошентип жүрчүмүн. Андан кийин ол фильмге тартылып калдым. Мында дагы ошол мушташ өнөрлөрү, мушташкан жерлери бар, ошол жактар мага кызыктуу болуп. Эми анда киного кастингден өтүп кеткенден кийин менде аябай деле баягындай толкундоолор болгон жок, баягындай өзүмдү жоготупчу. Сүйүнүч болду, конечно, сүйүнүч болду. Жакшы мындай жагымдуу нерселер болду. Киного чыгат экенмин. Кандай болот экен, эмне болот экен деп. Анан болду. Эртеси деле болду, баягы той болот, тойдун эртеси болот дегендей. Киного деле түштүк, анын эртеси деле болду. Жакшы. Элдер таанып калат. Баягы барган жериңде таанып, жакшы мамиле кылгандар бар. Кээ бирлери бар. Кызыктай суроолорду беребиз. Ошондо мушташасыңбы дегендер? Мушташасың, ошентип мушташасың чындап эле деп. Баягы менин актер боло электеги суроолорумду берипчи, ошондой мушташасың депчи. Мен көрсө Брюс Ли деле андай мушташ албайт экен да. Эми анын баары постановка болот экен да, бул эми актерский мастерство экен ошонун баары. Негизи өзүңүз тентек белеңиз? Ошондой ызычууга, мушташкабы жакын белеңиз? Же ошол эле жоробектин линиясы белесиз? Жок, биз көп мушташтык мектепте негизи, көп мушташтык. Себеби мен көп бир тууганмын, 8 бир тууганмын. Анан менин агаларым бар. Анан биздин учурда ошол маалда да эми. Ошол маалда мушташ өтө көп болчу. Союз кезинде деп коесуз. Эми агаң аркаңда турганда бир алдыңан дөй чыкса дагы жок дейт элең да. Себеби жок десең тебет эле да. Ошондон коркуп эле ким менен мушташасыңбы десе деле ооба деп ошондой мектептин артында күнүгө бир жолу жок дегенде мушташ болот эле. Күндө бир жолу. Ошентип атып эле тренировкада ошентип атып эле так шалып чыгат экенсиң да. Мушташка бышып элечи. Сен чын эле ушундай бутун көтөрүлөбү деген сыяктуулар мисалы. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин анан мушташпай калдым да. 9-классты бүттүм. Мушташ токтоду. Баягыдай мушташ жок дейм, анча-мынча болот го, бирок студент маалда болот. Баягыдай күндө мушташ жок. Опыттар кайта баштайт да. Любой эле нерседе тренировка да. Бул актерский мастерствода деле ошонун үстүндө иштесең мыкты актер болосуң, иштебей эле жүрө берсең эчтеке болбойсуң. Батыртанып кеттиңер да. Аябай дүң кетти да бул. Ошол кездеги мисалы, ой жоробек мисалы, Аскат деп айткан деле киши жок болуп калган болуш керек ал кезде. Жагымдуу болду да. Ооба, жагымдуу болду, албетте. Канча убакытка чейин? Жок, азыр деле жакшы. Эми азыр кичине баягы жаңы муун өсүп калды да. Анда 2006 тартылган, 2006дан бери 2016-17 жылга чейин катуу кайсыл жерге барсаң, садикке барсаң деле тааныйт да. Пенсия алып аткан жерге барсаң деле тааныйт. Ошондой, себеби бул кино кыргыздын жүрөгүндөгү чыгармасы да баягы баарыбыз эле айылдан келгенбиз да. Бар жогубуз. Айылдан келгенбиз, шаарга келгенбиз, орусчадан кыйналганбыз. Жатаканада жашап, жетишпеген заман ошондойлордо жашаганбыз баарыбыз элечи. Ошол нерсе бар жогубуздун жүрөгүбүздөн өткөн, ошон үчүн бул элге бат тарап кетти, бат кабыл алып кетти. Ошо менен элдин жүрөгүнөн түнөк таап калды да. Ошон үчүн мактанбай туруш керек экен да. Айтпай, мактанбай туруш керек экен. Себеби эми ар кандай болуп кетет да, чыгармачылыкта ар кандай. Жашоо чыгармачылык эле эмес, негизи жаша адам баласынын жашоосунда башка нерселер болуп кетет да. Эртең эмне болорун ким билет, Ооба, ошон үчүн баягы үстүртөдөн айтайын, эми азыр буйруса жакшы сценарийибиз көңүлгө толоо болуп бир 80% бүтүп калды. Буйруса могу жайында. Ошол менен иштейли деп атабыз. Буйруса күзгүгө.
Ошол фильмибиз жарык көрөт деген өзүбүздүн планыбыз бар да. Жанрды деле айтыңызчы ака. Жанры драма, боевик. Драма өзүңүзгө жакын тема. Ооба. Мисалы, ушул кино боюнча сурасам болобу, министрдин кызы махабаты дегенде, эми ал бүтпөгөн тема деп өтүңүз өзүңүздөр. Ошол сыңарында эле да, мында 4-сүндө жарык көрдү. 4-сүндө жарык көрдү, бирок кандай жарык көрдү, баягы көрүүчүлөр өздөрү айтсын, мен жеке өзүм барып көргөн жокмун. Аябай каалооңуз болдубу? Ушунча үчөөнү тартылып туруп, 4-сүндө деле өзүм ойносом деген. 4-сүндө өзүм ойносом деген каалоом болгон, ооба. Жанагы эле мындай келишпестик эле, ошол элеби? Ооба. Каалоом болгон. Бирок жанагы эми буну айта берип уже элдер деле жаттап калды окшойт. Ошондой бир келишпестиктер, сценарийдин кичине бышпай калгандыгы, ушул нерселер себепкер болуп калды да. Ошон үчүн мен тартылган жокмун да. Кыска эле анонсунан көрүп калдым, баягы Инстаграмдан чыкканда, ошол жактан комментарийлерин окуганда, Жоробек өзү тартылса болмок экен, көзүбүз көнүп калган болчу, өзү эле ойносо болмок экен, кино мындан да жакшы болмок деген сыяктуучу. Жеке өзүңүзгө ошентип кайрылгандар болду болуш керек да. Толтура, эми андай ар бир экинчи комментарий го бул. Жаса эми өзүң эмне ойнобой койдуң, кээ бирлери эмне ойнобой койдуң деп урушкандар бар. Эми өзүң эле ойносок болмок экен. Же бой көтөрүп койдуңбу, же болбосо акчасын кымбат сурап койдуңбу, ушундай нерселер. Эми ал эл оозунда элек жок. Көптөгөн суроолор бериле берет. Эми ушундай болуш керек экен, болду да. Дагы деле көрүүчүнүн комментарийи да. Бул деген Аскат сени деген Рустам зизна кылбады беле? Деген, эмнеге мынтип койдуң деген суроолор да. Мисалы, ошол комменттердин, ошол жазаткан кишилердин оюна сиз кошуласызбы? Чын эле ошол киши сизде. Мындай да, алчы. Оң бутуң болбосо, сол бутуңга адам таштай албайт да. Бул ошол сыяктуу эле. Кош эки канаты менен кош. Мисалы, эми мен андай сөздү айткандан алысмын. Мисалы да. Макул, мени Рустам айке жылдыз кылыптыр, эми таанып, ошол боюнча мен эл тааныды. Бул эми көрүнүп турган нерсе, ооба. Бирок Бекмырза уулунун министрдин кызынын махабаты чыгармасы болбосо, анда Рустам айкени ким таанымак эле деген сөз бар да. Ошон үчүн баягы бири-бирибизге жөн эле милдет кылып эле акылдуу боло бербешибиз керек да. Мен сени мынтип ийгем, антип ийгем. Мен таанып болсом, сен каяктан чыкмак элең депчи. Мисалы, кыргыз кинолору өтө көп да азыр. Өтө көп да азыр. Ошон кайсы бири, мисалы, сиздин эсиңизде калды? Мындай резко эстей келгенде жок турабы? Бул фильм аябай катуу элге тарап кетти, аябай катуу сиңип кетти. Ошол чыгарманын жакшылыгынан, сценарийдин кызыктуулугунан, баар жогордорду менен жазылгандыгынан. Анан бул реалдуулукка жакын. Ошон үчүн ушундай болуп кетти да. Анан мисалы да, мен деле бир айта турган болсом, мисалы, мен болбосом деле Рустам айкени ким таанымак эле деп койсом, ал сөз кете берет да. Сөз жүрө берет. Бирок ошону анализдеп, мындай ар тармактуу караш керек да. Бир эле жакты мына айтып койсо эле ошону ээрчип кете бербей, ар тармактуу караш керек. Ар тармактуу караш үчүн эми адам билимдүү болуш керек да. Көбүрөөк окуш керек, чынын айтканда. Өзү баягы экөөңүздөр интервью бергенде, буга чейин баягы Супер ТВ каналында иштеп, анан ошол жакта жүргөндө жеке берүүсүндө маек болбоду эле. Анан ошол жерде Рустам ака айткан сөзүчү, сени менден башка ким тартты деп атат го, мисалы. Эми мындай эмнеге антип айттыңыз дегенде эле мындай эмем жок, мындай оюм жок. Ошол эле сөздөн кийин айткым келип атат да. Мисалы, андан башка сунуш болгон жокпу, мисалы. Болду да. Ооба, болду, бирок биз андан кийин баягы жашоо шартка байланыштуу көп нерселерге алаксыта кеттик. Биринчиден. Экинчиден, мен өзүм каршылыгымды берип эле мындай тартылган деле жокмун да, көп эле нерселергечи. Экинчи себеп дагы ошол дагы болду да. Анан менден башка ким тартты десе, эч ким тарткан жок. Аны айтпаса деле элдер көргөн жок, себеби мен тартылган жокмун. Эми ал ар бир адамдын каалоосу да. Бирок чакыруулар болот да. Ооба. Чыгармачылык болгондон кийин боло берет андайларчы. Азыр деле. Бирок эми биз тандап, буга мен тартылам, буга мен тартылбайм дегенге биздин бар да. Акыбыз, укугубуз бар да. Анан кой Рустам айке дагы бир күн ушинтип айтпасын, кой тартылып коеюнчу деп тартыла берген деле туура эмес го. Бир кезде жеке өзүм деле силердин кинолорду көрүп туруп, мен Жоробек болом
деп мисалы бир канча жолу көчөгө чыгып мисалы жүрүп калдык да. Анан жүрүп калдык, андан кийин сизди тааныдым. Сизди тааныгандан бул театр чөйрөсүнөн тааныдым. Андан кинодон кайра бир өзүңүздүн работаңызды көрдүм. Анан азыркы учурдагы сиздин жасап аткан ишиңизди мен интернеттен көрүп алып мен таң калдым ичинде. Кудай мындай да талант бар эле депчи. Бул декорация жасамай, үйдү коостомой, тиңдей кылмай, мындай кылмай. Уруксат берсеңиз, бир кирип берсеңиз, мындай көрсөтүп берсеңиз, тааныштырып берсеңиз, эмне кыласыңар байке азыр дегендей. Эмне мен алексиңер дегендей. Бизден алыстабай туруңуздар. Жүрүксөк. Бул жакта заказчиктер Кышы жайды өйбү? Бул же кышында бир аз пауза болот. кышында кичине неме болот. Кургабайт. Жок, ургабагандан да стройка неметип калат да. Кышында стройка кичине солгундай түшөт. Ошого мына колоннанын башы да. Мына колоннанын башы. Мындай болот. Эми мыналар кесилет. Мыналар кесилип, реставрация болуп, анан бул мындай коюлат да. Мындай коюлат. Буну жанагы байыркы Римдин дизайндары азыр бизге эми келип. Монду көтөрүп тургандарбы, Мунун түбүндө базасы бар. Бул колонна. Буну эми канча метрге чейин болсо ошончо эми узартып жасап бере беребиз. Бул азыр формадан куюлуп чыккан, ушундай куюлуп чыгат да. Бул болсо кронштейндер. Кронштейн. Бул үйлөргө мындайынан коюлат да. Сыртындагы. Ушундайынан коюлат. Мына эми ар кандай кылып кое берсе болот, каалагандай кыла беречи. Орнотууга жеңил, анан бул материал өтө сапаттуу да. Сууда бул полиэфирная смола деген нерсе да. Химический бир кошулмалары бар. Кислоталар менен иштейбиз да. Жана Менделеевдей болуп элечи. Ката. Даң деп кетет. Маскалар менен эми азыр. Жок, бул цехте байке? Сиздин кызмат ордуңуз? Меники клиенттер менен иштешем. Жарнама кылам. Ошондой. Анан форма жасайбыз. Менин жумушум ошол форма жасайбыз. Ошол форманы мен куям да. Сиз негиздөөчүсүзбү бул? Эмне деп айтылат? Ишканаңар? Коз үй деп айтылат. Коз үй. Бул соц тармакта мисалы ошентип жасайбыз. Ооба, Instagram баракчабыз бар. Коз үй деген. Ошол жакта биздин бар жок жасаган жумуштарыбыз ошол Коз үй деген Instagram баракчабызда. Анан элдин баары TikTok өтө баштагандан TikTok'та качып койдук ошо. Ал жакта бирок сиз активный болот, акыркы күндөрү, Түзөпүрлөргө чыга калып, Ошо. Мондай мебелдин эме столдун буту, мебелчиктер деле заказ бере берет. Эмерек жасагандар. Ушундай калган. Бул жерден калганын жасап беребиз. Бул материал негизи ысыкта, суукта эчтеке болбойт. Бул бизге эми келип эми азыр актуалдуу боло баштады да. Кандай куюлат мисалы, бир-бирибиз бар экен, көрсөтүп бере аласызбы? Эмнелер бар? Жана мен айтып аткан форма жасаймын да менчи. Менин жумушум негизи форма калып жасаш да. Могу калыбы. Калып. Могу силикон. Силикон турбайбы? Силикон. Силикондон жасайбыз. Негизи буга куюп чыгарабыз да. Мындай куюп, бул мындайынан куюлат да. Бул эми чыгарып койгонбуз да. Азыр муну ручной муну куюп чыгат балдар бар. Куйган балдар башка. Анан муну куюп туруп чыгаргандан кийин бул катыйт да. Катагандан кийин сыйрып туруп эле тартканда эле мондайча нерсе чыгат да. Бул балкондордун маңдайына коюлат, этаж үйлөргө азыр ошол буйруктан ошону алганбыз да. Үйгө керектүү бүт бардык нерселердин калыптарын жасап койгонбуз. Өзүңүзгө колдонуңузбу, үйүңүзгө мисалы колдоносузбу азыр? Мен үй сала элекмин. Быйыл пландаштырып атам, анан өзүм үй салсам бир аябай сонун бир кыялдарым бар да. Анан бар жогу даяр бул жердечи. Сонун кылып туруп ушуларды коёюн деген пландарым бар. Нар жак болсо үйдүн сырты, бул жак болсо үйдүн ичи. Мондой нерселерди чыгарабыз. Бул полиуретан деген материалдан. Мунун бурда гипстен жасашчу. Азыр эми баягы гипстен болбой, азыр полиуретанга элдин баары өтүп кетти. Себеби бул сынбайт, анан өтө жакшы материал да. Могу сынып калчу эле көрүнүп атканда сынбайбы азыр, Жок, гипске аябай монча сынып кетет. Мына мындай кылсаң го сынып кетет бул делечи. Эми темир деле сынып атпайбы? Бул гипске салыштырмалуу дейм да. Аябай чоң суммадагы баягы каражат керектелдиби? Эле баштадыңарбы? Эми бизге акырынданбы? Акырындан болду ооба. Биринчи үйдүн сыртын коздодук. Андан кийин акырындан ичине өттүк.
Жалпы эсептеп келгенде каражат чоң эле, негизи каражат көп эле каражат кетет. Мисалы мунун эле 1 эле килограммы силикондун сырын 1 эле килограмм 1,5 миң сом. А мынага жок эле дегенде бир 10 килограмм кетет. Ошондой нерселер бар да. Мен чыгармачылыгым азыр ушул жак менен эле болуп атат азыр. Буйрса болот дагы. Эми эмгектене бериш керек да. Токтош керек да. А мындай учур болобу мындай? Абе, сен ушундай жерде иштейсиңби дегенчи мисалы, сен ушул жумушту кыласыңбы деген сыяктуу мындай. Суктанып эмес, мындай таң калып сураган. Таң калып сурагандар көп. Эми биз бул жерге келип алып жанагындай рабочий кийимдерибизди кийип алып, анан кээде ушул жерден сүрөт жүктөп калам интернет жанагы тармактаргачы. Кээде түз эфирге чыгып калам ушул жерден жанагындай рабочий кийим менен эле, сен каякта жүрөсүң? Сен эмне стройкада иштеп атасыңбы, же болбосо ушундай иштейсиңби дешип таң калып сурап калышат. Эң негизгиси баягы адал эмгек, тапанакы, маңдай тер менен иштеп аткан жумуштан эч качан уялбаш керек, тескерисинче сыймыктаныш керек да. Мен бирөөнү тонобосом, бирөөнү урбасам, бирөөнүн акчасын тартып албасам, өзүмдүн бешине терим менен ушу иштеп ушуларды жасап атабыз. Буйруса жакшы. Катып койгонуңузду көрүп калдым байке. Бир үстүнө жаап койгонуңузду көрүп калдым. Анан ошодо мен интернет бактарынан буга чейин да сизин айдап сүрөт киргизгениңизди көрүп калган болчумун да. Анан буга да кызыгуусу бар экен дедим. Ал эми сөз түрдө сиздин мотоциклиңиз боюнча сөз болот азыр. Эмнеге аякта турат деп, эмнеге бекитип койдуң дейсиңби? Эмнеге катып койдуңуз мисалы жака? Ал жака. Кетпесиз бир. Мейли. Эми азыр машина бар болгондугуна байланыштуу машина менен көп жүрүп калабыз, анан мен жанагы заказчиктер менен сүйлөшүп көп барам да. Анан ал жака эми жанагынтип мотоциклдин формасы менен каска менен кирип барсаң эле кызыктайбы? Ошон үчүн машина менен көп жумушум көп болот да. Ошон үчүн муну бул жака кылып койгонмун. Мун салмагы канча байке? Салмагы бир точно унутуп калдым, бирок оор, аябай бир оодуруп алсаң жыгылып түшөсүң да. Эптей албай каласың бир неметкенде. Ой, жакшы. Мен кызыгам да буга. Ошон үчүн муну алып койгонмун. Качан кызыгып башталды байке буга? Мен о кичинекейимден бери эле кызыкчумун. Анан бир кездерде буга кызыкчылыгым жоголуп кеткен, анан бир 5-6 жылдан бери кайра катуу кызыгып. Анан биринчи скутер алып кичинекей. Анан скутерди минип, анын кичине чувствовать этип алып тургандан кийин бир чоңураак мотоцикл алдым. Андан кийин аны сатып анан муну алганмын. Бул андан дагы чоңураагы да. Ошо баягы кичинекей кезиңде кооз оюнчуктарды ойной албай калсаң, чоңойгондо деле ошол оюнчуктарды тарта берет да. Бул да ушул сыяктуу да. Анан кой баягы адам баласы баягы каалаган нерсесин ишке ашырбаса, башка нерселер алаксыта берет экен. Ошон үчүн ушуну алып койгом. Ушинтип минип шаардын четине чыкканда, тоого чыкканда, же болбосо баягы машина азыраак жактарга бара турган болуп калсам, ушуну минип алам. Өзүм анча жагы бербей шаардын ичинде айдаганчы. Анан биринчиден опурталдуураак дагы болот, анан светофор көп. Кызыгы жок да. Шаардын четине чыксаң, объезднойго чыксаң, же болбосо аларча жакка чыксаң, тоону көздөй чыксаң, муну менен кетсең, сызган бойдон кетесиң. Жакшы да. Канча бул ылдамдыгы канча, эң жогорку ылдамдык? Бул канча? 250ге чейин кармайт. Азыр мынау 6 ступка. 6 скорость да, 6 ступка. Канчага чейин чыгып? Мен муну менен 150ге чейин чыктым. Учуп бараткандай болуп калат болчу. 150ге чейин чыктым. 100ге бат эле чыгат, бул билинбейт да. Бул мотоциклдин ушунусу жаман экен да, баягы. Бу да разгон күчтүү да. Ордунан жылганда эле бир заматта эле бир 60-70ге чыгып кетет да. 100ге чыкканын билинбей эле калат. Карасаң эле 100дөн өтүп бараткан болосуң. Муну менен кыйын. Негизи биздин жолдорубуз да катуу айдаган кооптуу экен да, муну мененчи. Машинадан да кыйыныраак экен муну айдаш негизи. Расчётто аябай жакшы кармаш керек экен. Өтө абайлап, анан өтө кылдаттык менен айдаш керек экен. Объёму 300 куб. Сиз кадрсызын айтып кеттиңиз го, бул баягы профессионалдардын жанында бул жөн эле любительский депчи.
баягы профессионалдардын көз карашы менен бул любительский эле кирип калат да. 300 куб. А бирок 300 куб бизге жетиштүү да. Бизге болот азыр. Жанагы ордунан туруп газ басып жүрсең, бул мунун деле алды көтөрүлүп кетет. Оборот жакшы эле да. 300 куб жетет. А эми мен буну 2 жыл болду. Айдап көргөнүмөчү 2 жыл болду. Анан дагы мен көп минбегенге, муну дагы бир көбүрөөк минсең, анан баягы 1000 кубту талап кыла баштайт да. Жетишпей, баягы биринчи мен скутер алганда скутерим айдасам, катуу кетип эле укмуш болуп аткам, андан кийин эле бир кашан кечек минип алган эле ушинтип калат экенсиң, андан кийин чоңураагын алайынчы. Талап кыла берет да. Талап кыла берет. Адреналин бул өзүнчө эле. бир от алдырсаңыз, бир көрөлчү. Үнүндү калчы. Сонун. Негизи балдар атасынын машинасына отуруп алып жүрсүңөр го, анысы карындай эле. Мен ушунусун эле билем, башкасын билбейм. Мага ушул жетишти. Бизге чоңуруп калды. Жамгыр башталды десем, күчөп барат. Ошол эле спортко бир кара келиңиз беке. Бир аз толуп кетпес. Келбесем болбойт. Бир аз толуп калыптырсыз. Анан чыгармачылыкты буюрса улантыңыз, жакында дедиңиз. Анан бул бизнесиңизге биз ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ал эми жалпы көрүшүлөргө бир жыйынтык жазбасын? Жыйынтык жазсыз. Эмне деп атасың? Сен мурдараак келишиң керек эле да. Себеби мен спортко кайра кайт деген эч ким айтканым болгон эмес да. Сен жакшы айтып койдуң, эми эртеңден баштап мен спортко кайтайын деп. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, каналыңдын аты эмне? Эмир Арстанбек уулу. Урматтуу Эмир Арстанбек уулунун YouTube'дагы катталуучулары, барыңыздарга ийгилик, силерге дагы ийгилик, чыгармачылык. Чоң рахмат. Орозуңуздар кабыл болсун. Баарыбыздын ишибизге ийгиликтүү болсун. Катталуучулар көбөйүңүздөр, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар, актив кармаңыздар. Ката. Мына ушундай бизден менен мына ушундай күч менен жыйынтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Булар жан жап атканына карабай маектешип атат деген баягы комментарий жазган көрүүчүлөргө. Айла жок, бул деген товарищество, бул деген чыгармачылык. Ушундай биздин эмгек. Чоң рахмат ага. Бар болуңуз. Аман болуңуз. Көрүшкөнчө. Рахмат.